Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Барыңыздар билесиздер, азыркы тапта биздин жашообузда интернет аябай көп орунду элеген кези. Мамилебиздагы, баарлашуубуздагы, жолугушуубуздагы, соода сатыктагы азыр интернет табында жүрүп жаткан кези. Мынакей бүгүн мен билем долбоорунун кезектеги чыгарылышында, урматтуу замандаштар, интернет дүкөндөрү, кардарлардын жана сатуучулардын укуктары жана милдеттери жөнүндө сиздер менен маек курмакчыбыз. Бүгүн менин маектешим электрондук коммерция ассоциациясынын вице-президенти Болотбек уулу Бакай мырза келген. Куш келдиңиз. Демек, урматтуу Бакай мырза, дегеле электрондук коммерция, интернет дүкөндөрү баарыбызга таанымал. Кимде ким ушу жашоосундагы бир рет, жок дегенде бир рет интернет аркылуу өзүнө кайсыл бир буюмду буйрутма аркылуу сатып алган. Ушул Кыргызстандагы алгачкы суроону сизге берип өтөйүн. Кыргызстандагы азыркы тапта расмий катталган, расмий иштеп жаткан ушул электрондук дүкөндөрү бизде барбы? Бар болсо канчоо бар? Албетте Кыргызстанда электрондук түрдө, расмий түрдө иштеген электрондук сайттар бар. Ошол эле маркетплейстер деп коет орусча айтканда. Ал деген биринчи орунда бул деген Amazon дүйнөдөгү маркетплейс. Бул деген Америка Кошмо Штатында иштеген, анан Европага чыккан эң чоң соода сайты болуп аталат. Экинчиси бул деген Wildberries сайты. Ошол эле СНГ мамлекеттеринин ичинде 16 мамлекетте иштеген ошол эле сайт. Буларга бул жылдын май айынан баштап ошол эле регистрация ачылды. Ошодон баштап биздин Кыргызстандын жарандары ал жака регистрация кылып иштесе болот деген. Ошол эле Биздин Кыргызстан сатуучулары. Ооба, биздин Кыргызстандын сатуучулары. Бирок азыр ошол эле Wildberries'те регистрация ачылды. Толук мүмкүнчүлүк ачылган, бирок акчаны чыгарса болбойт да ал жактан. Ошол суроону биздин Министерство экономики менен кошо иштеп келе жатабыз. Wildberries менен сүйлөшүп, ошол суроону февраль жана мартта 2022 жылы бүтүрөбүз деп ойдо барбыз. Интернет дүкөндөрүнүн, маркетплейстердин айтмакчы, кайсыл мыйзам жөнгө салат булардын жумушун? Бул деген ошол бир эле мыйзам бардыгы ошол соода тармагына өткөн. Бул кардарларды коргоо мыйзамы деп айтылат. Орусча айтканда защита прав потребителей деген мыйзам бар. Ошол мыйзам менен эле иштеген, соода сайттарын баары ошол эле мыйзам менен иштейт. Россияны алып аткан болсок, Казакстанды, башка мамлекеттердин баарын алсак, ошол эле бир эле мыйзам бар. Ошол мыйзам менен биз деген иштейбиз. Эмне деген мыйзам бул? Ошол защита прав потребителей деген мыйзам. Кардарды коргоо мыйзамы деп айтылат. Ошол жерде эле? Бир эле ошол эле мыйзам. Кийинкиси ошол эле электрондук тармакта иштеген мыйзам азыркы учурда президенттин колунда турат. Бул деген акыркы ошол эле колго алды. Андан кийин электрондук тармакта иштеген ошол эле биздин бизнес тармакта иштегендер бир эле эмени бир эле пайыз 2% эме болуп калат да, пайыз болуп калат. Салык болуп калат. Бизде электрондук дүкөндөрдүн абалы кандай, мындай бийик, алдыга озгон, балким дүйнөлүк бир аренага чыккан электрондук дүкөндөрүбүз барбы бизде? Биздин ошол эле электрондук коммерция дүкөндөрдү айта турган болсок, дүйнөдө электрондук коммерция бул 1990-жылдан баштап эле өнүгүп келе жатат, интернет чыккандан баштап. 2000-жылы биринчи ошол эле соода сайттары чыккан. Кыргызстанда бул эми эле өнүгүп келе жаткан нерсе. Биринчи сайттар ошол 2010-жылдан баштап чыгып баштаган, азыркыга чейин бул өнүгүп келе жаткан учуру болуп атат да. Кыргызстандын ойлой турган болсок, өзүнүн ошол соода маркети жок да. Азыр эле эң чоң ошол деген Lalfo деген сайт бар. Бул деген клиент аркылуу иштей турган сайт болуп калат да. Андан кийин ошол эле бардыгы соода маркеттерди бириктире турган ойлой турган болсок, андай жок. Ошол эле биздин четки ошол эле Казакстанда айта турган болсок, ал жакта азыр Каспий KZ деген чоң соода маркети чыкты. Ал деген ошол эле Казакстандын бардыгы аймактарында иштейт. Ошол эле Европа жакка да чыгып келе жаткан да. Россияны айтсак, ошол эле Wildberries, башка мамлекетте бул деген өнүккөн нерсе, Кыргызстанда өнүгүп келе жатат да. Көптөгөн биздин ушу кардарларды дагы сатуучуларды кызыктырган суроо бар экен, эфирге даярданып жатканда суроолор келген. Ушу электрондук маркетплейстерге, электрондук коммерцияга катталуу үчүн кандай бир иш кагаздарын топтош керек, кандай катталыш керек, ыкмалар кандай? Бул деген биринчиси ошол эле бизде индивидуальный ИП болуш керек, индивидуальный предприниматель деген патент. Кийинкиси бул деген юридическое лицо, юридикалык ОСО болобу, ЗАО болобу, открытое акционерное общество болобу, ошондой юридическое лицо менен регистрация кылсак болот. Кийинкиси бул деген өзүбүздүн брендибиз болуш керек. Товарный знак деп айтпай элем, ошол эле брендте өзүбүздүн логотипибиз, название компании, описание товар болуш керек да. Алар катталыш керек сөз түрдө. Ал деген ошолорду киргизебиз да. Ошол эле соода маркеттерин айта турган болсок, ал жакта андай эме деген болот.
товарная карточка деген болот да. Ошол жака товарды жөнөтө турган болсок, биринчи товарный карточканы чогултабыз, андан кийин өзүбүздүн товарыбызды ошол складына жиберебиз. Товарды буюмду алган болсоңуз, ошол мамлекеттин мыйзамдарына баш ийип, ошол милдеттерге жооптуу турбайсызбы ошондо, Көбүнчө учурда ошондой, кээде учурда кайсыл мамлекеттен сатып алсак, ошол мыйзам менен алып калабыз. Ал эми жеке мындай алганда ошо сатуучулардын милдеттемелери кандай? Интернет магазиндерде. Сатуучулардын ошол эле товар деген, интернетте соода кылуу деген бул эми эки жактын соодалышы да. Ошол эле маркетплейстер бул деген эми ортодогу биздин Дүкөн жасап берген электрондук жак. Ошо электрондук жак болот да. Ал деген ошол эле посредник деп коет. Посредник катары эле ошол биздин процессти толук мыйзамдуу түрдө болушу керек деген ошону жасап берет да. Биз деген ошол эле товарды заказ бергенден кийин ал деген маркетплейс, ал адам ошол компаниянын акчасын эметип коет, заморозить деп коет да, ошондо муздатып коет. Ал акча деген ошол эле маркетплейстин ичинде калып калат. Кийинкиси бизден товарды алгандан кийин, ошол товар деген жетип биз деген бул деген подтверждение бергенден кийин, ал деген ошол акчаны кайра буларга алып барып берет. Кайра ошол карточкасына ыргытып коет да. Ал деген товар деген брак болсо же мындай соответствовать этпесе, биз деген ошол жалоба жазсак болот. Бул деген соответствовать этпейт экен, ошол товарды кайра жөнөтөбүз, мага акчаны бергиле деп. Ошол маркетплейс ошол мыйзам катарында силерге кайра ошол акчаны же товарды алып келип берет кайра. Кыргызстанда интернет дүкөндөрүнүн ишмердүүлүгү 2010-жылы башталган. Алардын кызматын пайдаланууда кардарлардын укуктары керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзам менен корголот. Маселен, буйрутма берген товар белгиленген мөөнөттө келбесе, керектөөчү акчасын кайтарып алууга укуктуу. Кыргызстанда орточо эсеп менен онлайн буйрутма 60 күндөн баштап 90 күнгө чейинки аралыкта жеткирилиши керек. Ошондой эле товардын сапаты, өлчөмү сыяктуу нааразылыктар жаралган учурда дагы кардар оюн ачык билдирүүгө укуктуу. Мындайда онлайн дүкөнгө кайрылса болот. Жана электрондук коммерция ассоциациясы керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жаатында иштеп келет. Ал үчүн e-com чекит KG сайты аркылуу байланышууга мүмкүн. Керектүү баягы реквизиттер боюнча акчасын төлөдүк. Ошол учурларда товар келбей калды. Келди, бирок брак чыкты. Келди, кичинекей чыкты. Же кандайдыр бир башкача сен ойдогондой болбой калды. Ушул жаатта кайсыл мыйзамдар жөнгө салат, кимге кайрылыш керек, кандай жактар менен, кандай жолдор менен сатып алуучу кардар өз укуктарын коргой алат? Эң биринчиси ошол эле соода маркеттин ичиндеги мыйзам менен эле жүрөбүз. Ал жакта баардыгы жазылып чыккан. Кандай учурда кандай эмне жасаса болот экен. Товар келбей калды. Ал деген соода сатуучунун эме деп коет. Защита продавца деген срок бар да. Ар бир товардын эмеси бар. Срок кайсыл учурга чейин товарыбыз келбесе, биз деген ал деген акчаны кайра алып алсак болот деген. Кыргызстанга AliExpress'тен заказ бере турган болсок, ал деген 60 күндөн 90 күнгө чейин. Wildberries'течи? Wildberries'те ал деген 2 ай эле, ошол эле 60 күн эле болот. Ал деле ар кандай болуп калат да. Amazonго Кыргызстанга товар азыр жеткирилбейт. Россияга да жеткирилбейт. Негизги эң чоңдордо бизде AliExpress менен Wildberries экен да? Азыр Кыргызстанга жеткирилген ошол эле AliExpress ал биринчи орунда турат. Ал деген Кыргыз почтасы аркылуу ошол Кыргызстанга алып келинет да ошол товарлар. 60 күнгө чейин, ушул. Ал деген ошол ар бир товарга мындай жазылып чыгат да. Бул деген 60 күндөн 90 күнгө чейин болуп калышы мүмкүн. Биз деген бир товарды заказ берсек, ал деген защита продавца 90 күн болуп калышы мүмкүн да. 90 күндүн ичинде ал деген биз эчтеке кыла албайбыз. Ал товар келгичекте. Ал товар келбей турган болсо 90 күндүн ичинде бизден жалоба беребиз, бизге акча берилет. Байер деген да түшүнүк бар экен да, биз көрсөтсөк. Байер деген бул түшүнүк эмне? Бул дагы интернет тармагынан соода саттыгын жүргүзөт экен. Азыркы тапта кийим саткандардын көбүнчөсү байер деп коет экен. Бул байер деген түшүнүк боюнча түшүндүрүп кетсеңиз. Байер деген көп жакта иштетилет. Ал деген Кыргызстанда деле байерлер бар, чын айтканда. Ал деген ошол эле товарды бизге сатып берген соода адам болуп калат да. Биз деген ал деген көп учурда иштетилген нерсе да, чын айтканда байер дегенчи. Мен азыр эң чоң эмесин айтып коеюн. Азыр Кыргызстанда иштеген көптөгөн магазиндер бар. Алар деген Кытайдан ошол эле байер деген эмени иштеп кирген кишини табат. Ал деген бизге жаккан товарды мындай биз айтабыз ошолгочу. Мага мындай товар керек. Ал деген ошол жаккан товарды Кытайдан табып туруп бизге жөнөтөт да. Ал ошол эле баардыгын текшерип берет, бракпы же брак эмес сертификаты барбы, андай китайча жазуусу барбы же жокпу, ошонун баарын текшерип туруп бизге жөнөтөт.
ушундай адамдар деле бар. Кыргызстанда деле бар алар. Ошол эле Кыргызстандан Дордойдон алып, аны кайра эле Россияга жөнөткөн ошондой байырлар деле бар азыр. Ал эми негизги суроого келдик. Укуктар бузулду. Мынакей сиздердин ушу электрондук коммерция ассоциациясы бар экен. Мен түшүнүгүм боюнча ушул кардарлардын жана сатуучулардын укуктарын сиздер коргойсуздарбы? Эгер ушундай укуктар бузулган болсо, ушу кимге кайрылыш керек, сизге кайрылыш керекпи? Же кандай кадамдар барып туруп ушу өзүнүн укугун коргош керек аны? Ал деген ошол кардар ошондой учурга келип калса, ал деген биринчи орунда ошол эле маркетплейске жазат. Ал маркетплейс деген мындай туура эмес боло турган болсо, алардан бизге кайрылса болот, ассоциацияга. Биздин ассоциация электрондук коммерция ассоциациясы ошол эле кардарларга жардам берет. Андан кийин биринчи орунда бул деген бизнеске жардам берет. Бизнесте бул деген биз эми бизнес менен мамлекеттин ортосунда ошол эле посредник болуп калабыз да. Ошол эле сүйлөшүүгө переговорщик болгон биз андан кийин дүйнөдөгү чоң маркетплейстер менен сүйлөшүүгө ошондой эле ассоциация түзүлгөн да. Ошол алар менен сүйлөшүп, аларды Кыргызстанга киргизиш үчүн ошондой ассоциациябыз бар. Укук бузулган жаатта сөзсүз түрдө далил керек да, доказательство, далил. Ушул интернетте кандай далилди алабыз? Мен бул товарды сатып алдым, акчасын котордум деген ушу далилдерди, доказательстволорду кандай, вещественный доказательство коет, ошолорду сактоо жолдору кандай интернетте? История, браузер историяда сакталабы же кандай доказательство алыш керек ушуну? Биз ошол эле өзүбүздүн счетубуз аркылуу мындай ала турган болсок, банкка кайрылсак, ошол эле выписка со счета деген бар. Выписка со счета да барды жазылып чыккан. Кайсыл мамлекетке бизден эмнени төлөдүк деп. Ал жакта жазылып чыгат да. AliExpress деп жазылып турат. Өзүбүздүн товарыбыздын аты жазылат, андан кийин канча сом төлөдүк экенин. Ал деген ошол деген бул историяны банкта калат. Ал деген анда эле өзүбүздүн телефонубуз аркылуу деле көрүп алсак болот. Кийинкиси көбүнчө адамдар мындай AliExpress'тен заказ бергенде мындай товарды ачып атканда видеороликке тартып алышат да. Кандай соответствовать этеби, брак барбы же брак жокпу, мындай ал жактан келейтканда кандай эчтеке болгон жокпу, биздин Китайдагы доставка деген көптөгөн мамлекеттерге барып туруп, анан Кыргызстанга келет да. Келген упаковкасын, келген кутучасын ачпай туруп, видео фиксация кылса, эң сонун болот экен да. Онлайн дүкөндөн товар алуу үчүн төмөнкү эрежелерди эске алыңыз. Биринчиден, сиз тандаган буюмдун канча жолу сатылганына маани бериңиз. Канчалык көп адам сатып алган болсо, ал ишеничтүү дегенди түшүндүрөт. Андан кийин баалоосуна көз жүгүртүңүз. Негизи ар бир товарга 1ден 5ке чейинки балл коюлат. Эгерде 4 же 5 балл болсо, бул жакшы көрсөткүч. Мындан тышкары, товарга карата келген билдирүүлөрдү карап чыгыңыз. Эскерте кетсек, сиз башка мамлекеттеги дүкөндөн соода кылсаңыз, анда Visa, MasterCard үлгүсүндөгү карта менен төлөмдү ишке ашырышыңыз керек болот. Себеби Кыргызстандын ичинде жарактуу банк картасы аркылуу дүйнөлүк интернет дүкөндөрүнө буйрутма берүүгө болбойт. Банктан которулган акчалардын выпискаларын кокустан өзүңө сактап коюшуң керек экен. Керек болуп калган учурда жана буюм келгенде кутучулар бузбай туруп, видеого тартып, мына товар келди, бул буйрутма менен жасаганмын. Ошол негизинде ачып туруп, ана брак чыгып калса, ошол бракты ошол жерде үзгүлтүксүз көрсөтүп туруп, Андан кийин соң кимге кайрылыш керек эле ошондо? Ошондо бизге кайрылсаңар болот. Электрондук коммерция ассоциациясын каршылабыз. Силерди кандай табабыз? Бизде интернетте жазсаңар эле болот, Google'га жазсаңар, электрондук ассоциациясына деп жазсаңар, аяктан ecom.kg деген чыгат. Ошол жакка кирип, биздин контакттарды табып, бизге жазсаңар болот. Демек толугу менен укуктарды бузуу боюнча дагы, ошол милдеттерин аткаруу боюнча дагы ушу сиздер көмөк көрсөтүп, юридикалык жактан көмөк көрсөтө аласыздарбы? Ооба, юридикалык жактан көрсөтө алабыз. Бизде юристтер бар, ошол жактан жардам бере турган. Эң жакшы. Урматтуу замандаштар, мынакей бүгүн мен билем долбоорунун кезектеги чыгарылышында сиздер менен электрондук коммерция, интернет дүкөндөрү, кардарлардын жана сатуучулардын укуктары жана милдеттери жөнүндө маек курдук. Мен ойлоймун, аябай толук ушул жоопторду биз ала алдык. Бүгүнкү биздин коноктон электрондук коммерциянын ассоциациясынын вице-президенти Болотбек уулу Бакай мырза. Сизге чоң рахмат. Келип ушундай суроолорго жооп бергениңиздер үчүн. Урматтуу замандаштар, барып алыңыздар кийинки чыгарылышка чейин. Кийинки чыгарылышта дагы кызыктуу, сиздерди кызыктырган укуктарыңыздар жөнүндө дагы маалыматтарды берүүгө биз даярбыз.